Мен ушул балдарды энеси таштап кеткен балдардын баарын чоңойттум. Бүгүн аптанын жума күнү Талас шаарындагы Борбордук мечиттин айланасында жардам сурап турган жарандардын саны көбөйөт. Бул жайда республиканын башка облустарынан келгендер дагы арбын болорун дин кызматкерлери белгиледи. Азыр жашаган жериң каерде? Азыр Бишкекте бар. Эртең менен келет, кечинде кетишет. Эжекелер кеткиле десең да болбойт. Бул өзү дурус эмес да негизичи. Адамдан сураганча Алладан сурагыла. Кыжалат кылбай, келген кеткен адамдарды кыжалат кылбай. Бир адам мисалы 20 сомго зар болуп келатат да. Памперс алайын деди, же башка бир нерсе алайын деди. Ошо 20 сом бул сурап турса кантип чөнтөгүңдө болгонун бергиң келип кетет. Гүлзада Дүйшалиева жолдошу каза болгондон кийин кайыр суроо менен жан багып калганын айтат. Мурун анда менин жолдошум бар болсо анда ал базарга чыгып неме кылып турчу, анан өтүп кеткенин айлаштан ошо ишке бардым. Балдарыңыз жокпу такыр? Жок. Багар көбөрүм жок, эч ким жок. Квартирада турасызбы? Квартирада. 2500 сом төлөйм квартирага. Пенсияны алам, бир квартира кетет. А бияктан канча акча табасыз? Болбогону 400, 500. Күнүнө? Мен жумадан жумага эметкенде 400-500 төлөп табат. Кечегиден 3-чү күнү жана светке акча керек болуп чыккам. А калгандары жумадан жумага эле. Талас шаардык мэриясы жардам сурап турган жарандардын документтерин текшерип өздүгүн аныкташат. Алыс жактан келгендер болсо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кат жолдошот. Ал эми Талас шаарынын муктаж болгон жергиликтүү тургундарына шаардык мэрия тарабынан көмөк көрсөтүлүп, жумуш менен камсыздалат. Негизи бул жергиликтүү турган кайрчыларга бир нече жолу жардамдар берилген. Тамак аш түрүндө, кийим кечек түрүндө акчалай жана айрымдарын биз жумуштарга да орноштурганбыз. Бирок бул адамдар кайра эле ушул кайыр сурап оңой акча табуунун жолунда ушул мечиттердин алдына чыгып атышат. Мисалы үчүн бүгүнкү эле рейдте аныкталгандай, Ысык көл областынын Каракол шаарынан бир эне өзүнүн кызына жардам сурап туруп атат. Документтери да толук эмес экен. Азыркы учурда Бишкек шаарында турам дейт. Ошондой эле Кара Буура районунун Аманбаев айылынан дагы бир апа келип небересине жардам сурап жүрөт. Биз эми Кара Буура райондук администрациясына жана Аманбаев айыл өкмөтүнө кат жолдойбуз. Буларга жеринде жардамдар берилиши керек. Кайыр сурагандардын басымдуу бөлүгү жан багуунун оңой жолун таап алышкан. Алардын дээрлик көбүнүн ден соолугу чың, ишке жөндөмдүү экендиги байкалат. Ал эми чындап жардамга муктаждары сейрек гана кездешерин болгонку рейдтин катышуучулары белгиледи. Ал эми ооруп жаткан жаранга жардам сурап тургандардын көпчүлүгү ыктыярчылар экендиги рейдтин жүрүшүндө аныкталды. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.